La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. 22 күнү Карачыгач айылына жакын жерде аккан дарыядан аялдын жансыз денеси табылган. Бул тууралуу 24 кечеге Чүй облусунун ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Үрөй учурган табылга тууралуу билдирүү Аламизин райондогу ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө келип түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам төргөө тобу барган. Бектоо дачаларынын кире беришиндеги лотоктун ичинде зордук зомбулуктун белгилери бар өлтүрүлгөн дене табылган. Көкжар айылынын МТОдо иштеген Нарын районунун 42 жаштагы ША аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин өлүмгө алып келген ден соолукка оор залал келтирүү беренеси боюнча иш козголгон. Каза болгон жарандын шериги 38 жаштагы ЖМ дароо кармалган. Тергөөдө аталган адам ШАны мыкаачылык менен сабагандыгы аныкталган. Акыркысы жашоого туура келбеген жаракаттан улам каза болгон деп белгиледи милициядан. Керектүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери уланууда. Жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого лайк басып, соңку кабар каналыбызга каттала кетиңиз. Анткени бул сиздин каналыңыз. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Караколдогу салтанаттуу иш-чара күтүүсүз окуя менен коштолду. Каракол шаарында көлгө чөгүп кеткен өспүрүмдү куткарып калышты. Бул тууралуу күбөлөр окуядан кийин видео тартып, бардык эс алуучуларды көлгө коопсуздук эрежелерин сактоого жана жакындарына өзгөчө көңүл буруп, этият болууга чакырышты. Ысык көл ОИБтин маалыматына ылайык окуя 21-июнда орун алган. Анда Ысык көл ОИБтин туристтик экологиялык милициясынын кызматкери, милициянын улук лейтенанты Ринат Токоев шаардык пляждын кезектеги жайкы туристтик мезгилге карата ачылышында көлгө чөгүп кеткен 14 жаштагы өспүрүмдүн өмүрүн сактап калган. Окуя Пристань Пржевальский шаарынын аймагында жайгашкан Каракол шаардык пляжына жакын жерде катталган. Саат 13:00 чамасында көлгө түшүп жаткан бала күтүүсүздөн чөгө баштаган. Аны кызмат өтөп жаткан милициянын улук лейтенанты Ринат Токоев көрүп, дароо өспүрүмдү куткарууга киришкен. Анын ыкчам аракети менен бала жээкке чыгарылып, ага биринчи жардам көрсөтүлгөн. Кийин өспүрүм жакындарына өткөрүлүп берилген. Учурда абалы туруктуу деп бааланууда. Баткенде бир районго жана 2 айылга өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Баткен облусунда жүргөн селдин кесепеттерин жоюу үчүн бир райондо жана 2 айыл аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу ÖKM'де маалымдашты. Тактап айтканда, Кадамжай районуна катталган селдин кесепеттерин жоюу кечиктирилгис иш-чараларды өз убагында аткаруу үчүн 24-июнда Кадамжай РМАнын башчысы акимдин буйругунун негизинде өзгөчө кырдаал режими райондук аймагына киргизилди. Мындан сырткары Лейлек районунда Каттыраң айыл аймагында жана Баткен районунун Ак Татыр айыл аймагында селдин кесепеттерин жоюу жана башка кечиктирилгис иштер жүрүп жатат. Андыктан аталган айыл аймактарында да өзгөчө кырдаалдар режими киргизилди. Кече 24-июнь күнү Баткен, Лейлек, Кадамжай райондорунун аймактарында катуу жааган жаандан улам сел жүргөн. Жалпы облус боюнча жааган жамгырдын кесепетинен алдын ала маалымат боюнча 47 турак үйгө, 113 турак үйдүн огород участкаларына, 5 соттук объектиге, 1 кичи футбол аянтчасына сел кирип, 17 ички чарбалык жолдорго, 2,7 чакырым коргоо тосмого, 1 көпүрө, 12 чарбалык курулуш, 2 суу кампага, 1 трансформаторго зыян келтирилген. Кадамжай районунун Жеңиш айылында 1000ге жакын, Баткен районунда 27 жергиликтүү тургундар коопсуз аймакка көчүрүлдү. Түнү менен аймактарда райондук жарандык коргонуу кызматтары сел келген аймактарда калыбына келтирүү иш-чараларды жүргүздү. Ыкчам иш-аракеттер уланууда.